Алтындарым, барыңыздарга салам. Бүгүнкү сабак новичоктор үчүн жана эксперттер үчүн. Новичоктор үчүн салымсыз, блоксуз, тажрыйбасыз, командасыз жана эгерде сиздин продуктуңуз жок болсо дагы кантип нолдон баштап 1 миллион кирешеге чыгуу мүмкүн 3 кадамын айтып берем. Ал эми эксперттер үчүн, эгерде сиз эксперт болсоңуз, онлайн тармагында иштесеңиз же башка бир кесиптин ээси болсоңуз, мисалы визажист, стоматолог, косметолог, врач, мугалим, юрист, айтор азыркы кирешеңизди кантип көбөйтүүнү билбей жатсаңыз, анда кирешени көбөйтүү боюнча эң маанилүү 3 инструмент тууралуу айтып беремин. Менин атым Бакуля Мырзабек, мен 5 жылдан бери онлайн тармагында продюсер, маркетолог болуп эмгектенип келем. 5 жылдын ичинде 3 мамлекеттен үйлөр, автоунаалар, саякаттоолор жана 20 миңден ашуун айымдардын жашоосунун өзгөрүшүнө салымымды кошуп алдым. Болбосо 5 жыл мурун мен дагы жөнөкөй эле үйдө отурган декреттеги айым болчумун. 2 балам менен Москва жергесинде 22 адам менен биргеликте 2 комнаталуу квартирада турчубуз. Ал эми убакытты артка кайтарууга мүмкүн болгондо, мен эч нерсени өзгөртмөк эмесмин, кайрадан эле дал ушул жолумду басып өтмөкмүн. Себеп дегенде мен колдонгон инструмент, билим, системалар иштейт жана өзүңүздөр көргөндөй эле эң сонун жыйынтыктарды берди. Дал ушул билим системалар менен бүгүнкү сабакта бөлүшөмүн. Анда эмесе эң эле биринчи темабыздан баштай турган болсок, кантип нолдон баштап 1 миллион кирешеге чыгуу мүмкүн? 3 кадам. Бул кандай кадамдар? Бизнес модельди туура тандоо керек эң эле биринчи. Экинчиси кызмат жана нишаны тандоо, ал эми үчүнчүсү киреше табуу. Бирок дал ушул жолду басып өтүү үчүн сиздер жумуштун маңызын билишиңиздер керек. Ал эми сабактын жыйынтыгында сиздерде стратегиялык аракеттердин планы болот. Айтор кантип нолдон баштап 1 миллион кирешеге чыгуу мүмкүн экендигин биле аласыздар жана эксперттер кантип өзүңүздөрдүн кирешеңиздерди көбөйтүү керек экенин дагы биле аласыздар. 1 миллион кирешеге карай биринчи кадам бул бизнес модели. Бизнес модельди туура тандоо керек. Бизнес модель деген бул эмне? Туура киреше табуу жолун тандоо керек. Ушул жерде мен чындыктын көзүнө карамакчымын. Билесиздерби, онлайн бизнес же болбосо кошумча жумуш баштагандардын 95% жыйынтыкка жетпейт. Эмне себептен? Себептер жөп жөнөкөй. Болгону гана ал адамдар туура эмес бизнес модель тандаган. Ошол себептен дагы жыйынтык болбойт. Мисалы, эң эле биринчи, азыркы учурда барыңыздар билген, актуалдуу болуп жаткан Wildberries платформасы тууралуу келиңиздер сүйлөшөйлү. Бул кандай бизнес модель? Эгерде жөн эле логикага салып ойлонуп көрө турган болсок, ооба, дордойдон 1000 сомдон курткаларды алып, Wildberries платформасына жайгаштырып, аны 2000ден сатып, киреше тапсак болот. Бирок ошол эле учурда көпчүлүк адамдар чыгымдарын эске алышпайт. Мисалы, эң эле биринчи, биз 100 куртка алып платформага жайгаштыра турган болсок, анда биринчи чыгымдар бул товарга кеткен 100 000 сом. Экинчи чыгымдар. Дал ушул Wildberries платформасында сиздердин кабинетиңиздер алдыга жылып, сатууларыңыздар жакшы болуш үчүн, албетте сөзсүз түрдө жарнамага дагы акча төлөө керек. Wildberries'те заказ берген бардык эле адамдар берген заказдарын алышпайт. Андыктан бул не выкуп деп аталат. Бул үчүнчү чыгым болот. Төртүнчү чыгымдар. Заказды албаган адамдар кайрадан товарыңыздарды артка салып жиберишет. Андыктан товарыңыздар нары бери жүргөндүктөн, сөзсүз түрдө сиздер Wildberries'ке дагы жеткирүү чыгымдарын төлөшүңүздөр керек. Ал эми дал ушул чыгымдардын бардыгын кирешеден кемите турган болсок, сиздерде болгону гана 30 000 40 000 сом калышы мүмкүн. Бирок бул бир эле күндүк киреше эмес. Бул кирешени табуу үчүн 3-4 ай керек болот. Анткени Wildberries платформасында дагы сода кылып баштоо үчүн сиздер эң биринчи билим алышыңыздар керек, үйрөнүшүңүздөр керек. Азыркы учурда карап көрсөк, Wildberries боюнча окуулар жок дегенде 40 000 50 000ден башталат. Ал эми эгерде сиз жакшы билимдерди алууну кааласаңыздар, анда жакшы билимдердин баалары дагы 100 000ден өйдө. Бул товарга кеткен чыгымдардан дагы бир чыгым болуп саналат. Демек, Wildberries'ти үйрөнүү үчүн сиздерде 1-2 ай убакыт кетсе, андан кийин сиз товар тандашыңыз керек. Wildberries'те кайсыл товарды сатасыз? Товарды тандап, аны тиктирип, даярдап, Москва жергесине складтарга жөнөтүү үчүн дагы убакыт керек болот. Бул дагы 1 ай деп коелу. Товарларыңыздардын сатылып бүтүшүнө дагы 1 ай. Ошондо дал ушул 30 000 40 000ди сиздер 3-4 айдын ичинде табасыздар. Макул, 30 000ди 3-4 айын дебейин, 2 айдын ичинде тапканыңыздарда дагы болгону гана
бир күндүн ичинде 500 сом иштеген болосуздар. Элестетиңиздер. Ал эми онлайн тармагында ушундай кызматтар бар. 1 сааттын ичинде эле кызматыңызды үйдө отуруп телефон аркылуу аткарып 2000ден 5000 сомго чейин иштеп тапсаңыздар болот. Бул жерде жыйынтыктай турган болсок, Wildberries платформасы новичоктор, нолдон келгендерге дал келбейт. Балким азыркы учурда Wildberries боюнча окуулары бар эксперттер, онлайн тармагындагы коллегалар мени жаман көрүшү мүмкүн, бирок мен болгону гана өзүмдүн тажрыйбамда көргөн нерселерди айтып жатам. Себеп дегенде 3 жылдан бери мен өзүм Wildberries платформасында селлер болуп иштеп келем. Андан сырткары 2-3 жылдан бери Wildberries боюнча эксперттердин продюсери да болгом. Ошол себептен новичоктор кандай жолду басып өтөт, өз денем менен сезип, өз көзүм менен көргөнмүн. Мисалы, биз иним экөөбүз 3 жыл мурун дал ушул Wildberriesке кирүү үчүн 2-3 ай билим алганбыз. Андан кийин гана Wildberriesке киргенбиз. Кирерде дагы 100 000 менен эмес, 500 000 сомдон киргенбиз. Бирок ошол 500 000 товарга салганда дагы биз 1 айдын ичинде же 2 айдын ичинде сразу миллион киреше табып кеткен эмеспиз. Ошол себептен дагы айтып жатам, нолдон баштагандар үчүн Wildberries платформасы дал келбейт. Анткени балким баарыңыздар эле Instagram аркылуу Wildberriesте иштеген адамдардын миллиондогон оборотторун көрүп, миллион иштеп жатат деп ойлоп жататтырсыздар. Бирок ал оборот. Оборот деген бул таза киреше эмес. Эгерде сиздерге 1 айдын ичинде менин оборотум миллион деп көрсөтсө, 1 жылдын ичинде менин оборотум 1 миллион доллар деп көрсөтсө, ошончо киреше табат экендигинин далили эмес. Себеп дегенде обороттон болгону гана 20-30% бул таза киреше болуп саналат. Андыктан эгерде сиз Wildberriesке 100 000 сом салсаңыз, болгону гана 1-2 айдын ичинде 20 000, 30 000 киреше табасыз. Миллиондорду иштөө үчүн албетте миллиондогон акчаларды салуу керек. Жок, мен Wildberries аркылуу миллиондон киреше табуу мүмкүн эмес деп айтпаймын. Мүмкүн, бирок новичоктор үчүн эмес. Новичоктордо андай чоң акча жок эмеспи? Ошол себептен Wildberries башталгыч адистерге дал келбейт. Wildberries аркылуу миллиондогон кирешелерди табууга мүмкүн, бирок ал үчүн миллиондогон акчаларды салуу керек. Мисалы 10 миллион акчаңыз болсо, ошол 10 миллион акчаңызды салсаңыз, ошол учурда 2-3 миллион таза киреше табышыңыздар мүмкүн. Экинчи мисал бул Кытай турлары боюнча айта кете турган болсом, азыркы учурда балким баарыңыздар эле көрүп жатасыздар. Instagram аркылуу Кытай турларын көптөгөн адамдар уюштуруп жатат эмеспи? Кытай менен иштешүү, Кытайга барып миллиондогон кирешелерди табуу деген сыяктуу. Бирок дал ушул нерсе тууралуу дагы айта кетмекчимин. Себеп дегенде өзүңүздөр билгендей эле 1-2 ай мурун мен дагы иним менен Кытай тур боюнча Кытайга барып келгенбиз. Андыктан өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшө кетейин. Чынында биздин тур жакшы эле тур болду. Турубуз VIP тур болчу жана турдун баасы 3,5 миң доллар болчу. Биз барган турда жеке ишкерлер чогулуп, ар бирибиз өзүбүздүн жумушубузга байланыштуу максатыбыз менен барганбыз. Мисалы, биз иним экөөбүз Wildberries жумушубузга байланыштуу. Биз менен барган кыздардын кээ бирлеринин өзүнүн магазиндери бар болчу, андыктан алар магазиндерине товар алуу максаты менен барган. Кээ бирлеринин өзүнүн клиникалары бар болчу, алар клиникаларына техникаларды алууга барышкан. Ал эми кээ бирлери чоң отелдерди ачуу максаты менен дал ошол отелдерге керектелүүчү техника, мебелдерди алуу максаты менен барган. Ошол себептен эң эле биринчи биз өзүбүздүн жумушубузга байланыштуу баргандыктан да Кытайдын пайдасы тийди. Ошол эле учурда биз барган турда бардык кыздардын аудиториялары көп, блогер, эксперт айымдар болгондуктан сторис аркылуу дагы товарларды сатып көрүүнү туура көрдүк. Албетте биз сторис аркылуу товарларды да саттык, товарлар сатылды, киреше көрдүк. Бирок ушул жерде айта кетмекчимин, Кытайга баруу нолдон келген новичокторго дал келбейт. Эмне себептен? Себеп дегенде эң эле биринчи турлар арзан эмес. 50 000, 100 000 сомго сиздер бара албайсыздар. Себеп дегенде, эгерде сиздер все включено турларын алсаңыздар, алар жок дегенде 2,5 миң доллардан өйдө турат. Мисалы, биздики 3,5 миң доллар турган. Бирок ошол эле учурда, эгерде сиздер билеттерди, визаларды, жайгашкан жерибизди өзүбүз төлөйбүз, болгону гана Кытайды көрсөтүп коюңуздар деген сүйлөшүү менен барсаңыздар дагы, эксперттер Кытай менен сиздерди тааныштыруу кызматына жок дегенде 1000-2 миң доллар алышат. Андыктан Кытайга баруу өзү эле арзан эмес. Экинчиден, Кытайга баргандан кийин ал жакта албетте аябай көп выбор бар экен, көп нерселер бар экен. Ошол нерсени көргөнүңдө алгың келет. Демек, кошумча жаныңыздарда акча дагы болуш керек. Бул 10 000, 20 000 тууралуу айтпай жатам. Жок дегенде 2-3 миң доллар. Андан тышкары, эгерде нолдон баштап жаткан адамдар Кытайга барып, мен товар менен жумуш жасайм деген максат менен барса дагы, ошол Кытайдагы товарларды сиздер кантип сатышыңыздар керек? Албетте социалдык тармак Instagram аркылуу. Ал эми Instagramда товарларды сатуу үчүн сиздерде онлайн билимиңиз
билимиңиздер болуш керек. Контент жасоо билимиңиздер, тартуу билимиңиздер, сатуу билимиңиздер. Айтор, эгерде бул билимдердин бардыгы сиздерде жок болсо, анда эч кандай сатууларды жасай албайсыздар жана эч кандай киреше таба албайсыздар. Өзүңүздөр көргөндөй эле Кытайга баруу үчүн чоң суммадагы акчалар керек болот. Ошол себептен дагы Кытайга баруу бизнес модели новичоктор үчүн, нолдон баштап жаткан адамдар үчүн дал келбейт. Үчүнчү мисал бул традициондук бизнес. Бул мисал биринчи эки мисалга караганда дагы кыйынраак. Эмне себептен? Себеп дегенде традициондук бизнес бул магазин ачуу, салон ачуу, ресторан ачуу болушу мүмкүн. Бирок ошол бизнести баштоо үчүн эң эле биринчи сиздерде көп суммадагы акча болуш керек. Себеп дегенде сиздер помещение аласыздар. Помещениянын ичин ремонт кылышыңыздар керек. Ремонт кылган соң техника, мебель менен толтурасыздар, жумушчуларды аласыздар. Айтор бул кичинекей суммадагы акчалар эмес. Ал эми ошентип бизнести баштагандан кийин дагы ачкан бизнесиңиздерди азыркы замандын талабына жараша алдыга жылдыруу үчүн, адамдарга көрсөтүү үчүн, реклама, жарнама жасоо үчүн бул нерселердин бардыгын албетте социалдык тармак Instagram аркылуу жасайсыздар. Бул жерде дагы эгерде сиздерде маркетинг боюнча, бизнести онлайн тармагында алып баруу боюнча билимиңиздер жок болсо, анда ачкан бизнесиңиздер өркүндөп кетпейт. Себеп дегенде статистика боюнча традициондук бизнести баштаган 10 адамдын ичинде болгону гана 1-2 ийгиликтүү болот, ал эми 8-9 ийгиликсиз. Бул менин сөздөрүм эмес, бул статистиканын сөздөрү. Ошол себептен традициондук бизнести баштоо дагы бул эң эле биринчи көп суммадагы акчаны талап кылат, көптөгөн билимдерди талап кылат жана албетте көптөгөн убакытты талап кылат. Себеп дегенде биз ойлойбуз, ресторан, магазин ачса, бул байып кетти, бунун акчасы көп киреше табып жатат деп. Бирок жок, андай эмес. Традициондук бизнесте сиз салган акчаңызды эң биринчи чыгаруу үчүн жокто энди 1-2 жыл убакыт керек болот. Андан кийин плюска чыгыш үчүн дагы сиздерде убакыт талап кылынат. Плюска чыкканда дагы көптөгөн адамдардын катачылыгы сразу кирешенин бардыгын кассадан ала беришет. Ошентип бизнеси ийгиликсиз болуп жабылып кетет. Ал эми орус тилинде айтмакчы, бизнес ийгиликтүү болуш үчүн нужно кормить его. То есть ошол түшкөн кирешени кайрадан эле бизнеске салыш керек. Дагы да алдыга жылдыруу керек, масштабдашуу керек. Айтор, нолдон баштап жаткан адамдар үчүн дал ушул традициондук бизнес дагы дал келбейт. Андыктан нолдон баштап 1 миллион киреше табуу үчүн эң маанилүү биринчи кадам бул туура бизнес модельди тандоо. Андыктан старт үчүн идеалдуу бизнес модель кандай болуш керек? Биринчиси бул арзан кирүү. Албетте, акысыз эч нерсе жок эмеспи? Акысыз эч кандай биз бизнес баштай албайбыз, эч кандай киреше таба баштай албайбыз. Ошол себептен жок дегенде нолдон баштаган адамдар үчүн ошол жумушту баштоо үчүн же бизнести баштоо үчүн кирүүсү арзан болуш керек. Мисалы, орто эсеп менен санап көрсөк, жок дегенде 100 миңге чейин. Бирок азыркы учурда өзүңүздөр деле билсеңиздер керек, киреше таба баштоо үчүн 20-30 миң акчаңыздар деле жетиштүү. Экинчиси бул оңой бизнес процесси болуш керек. Оңой бизнес процесс деген эмне? Мисалы, үйлөрдү куруу тууралуу айтсак, үйлөрдү куруу үчүн эмне керек? Албетте эң эле биринчи бул жер тандоо, жер алуу, фундамент коюу, долбоорлоо, жумушчуларды жалдоо, материалдар, отопление, вентиляция, крыша, канализация, электроэнергиясы. Айтор, ушул нерселердин бардыгы оңой эмес бизнес процесс болуп саналат. Себеп дегенде азыр айтып кеткен нерселердин бир эле нерсеси жетишсиз болсо, анда сиздин бизнесиңиз алдыга жылбайт, ийгиликсиз болот жана салган акчаңыздан кур каласыз. Ал эми оңой бизнес процесси кандай болот? Мисалы, сиз англис тили боюнча мугалимсиз. Болгону гана эң биринчи эмне кыласыз? Сабактарды жаздырасыз. Экинчиси, дал ошол сабактарды контент аркылуу сатасыз. Болду. Бул жерде башка эч нерсенин кереги жок. Бул оңой бизнес процесси. Андыктан нолдон баштап жаткан адамдар үчүн дал келет. Ал эми үчүнчүсү бул жогорку чек. 100 миңдин тегерегинде. Жогорку чек деген эмнени түшүндүрөт? Сиздер ошол алек болуп жаткан нерсени кымбат баада сата алышыңыздар. Мисалы, эгерде ошол эле Кытайды ала турган болсок, Кытайга барып, ушул сыяктуу көйнөктөрдү алып сата турган болсоңуздар, бул көйнөктөрдү сиздер 100 миң сомго сата албайсыздар. Мисалы, ушул көйнөктөрдү биз Кытайдан алып келгенбиз, Кыргызстанда магазиндерде 5 миң сомдон өйдө турат. Бирок биз Кытайдан оптон баадан алып, үстүнө болгону гана бир 600-500 сомдон кошуп 2,5 миңден саткан.
жатканбыз. Элестетиңиздер. Демек, 1 миллион киреше табуу үчүн эгерде биз үстүнө 500 сомдон гана кошуп жатсак, биз 2000ден ашуун сатуу жасашыбыз керек. Макул, мен 2000ден ашуун сатууну жасай алам. Себеп дегенде Инстаграмда аудиториям бар, онлайн жумушта контент жасоо, сатуу тармагында билимдерим бар. Бул нерсени жасай алам. Бирок нолдон баштап жаткан адам 2000 сатууну кантип жасайт? 1 миллион киреше табыш үчүн. Элестетиңиздер, албетте эч кантип. Ошол себептен дагы нолдон баштап жаткан адамдар үчүн жогорку чектер аябай маанилүү. Мисалы, ошол эле онлайн тармагында 200 000 сом төлөй турган кызматтар бар. 200 000 сомдук кызматыңызды сиз болгону гана 5 адамга сата турган болсоңуз, сиз уже 1 миллион киреше табасыз. Алтындарым, ушул жерде эң маанилүү эрежени эстеп калыңыздар. Биринчи 1 миллионду 5-7 сатуу менен табуу оңой болот. Ушул жерде сиздерде суроо жаралса керек. Старт үчүн идеалдуу бизнес модель камтыган 3 параметрди кайсыл жумуштан же болбосо кайсыл бизнес модель бириктирет деп. Албетте бул онлайн жумуш, инфобизнес. Себеп дегенде онлайн тармагында сиздер бир эле кызматыңыздар аркылуу 100 000, 200 000 сом киреше тапсаңыздар болот. Андыктан жыйынтыктап кетсек, эгерде сиз жаңыдан эле бизнесиңизди баштап жаткан болсоңуз же киреше табууну баштоону кааласаңыз, бирок инвестицияга акчаңыз жок болсо, баштоонун эң оңой жолу бул онлайн тармагында кызматтарды сатуу. Келиңиздер, эми кызмат тандоо тууралуу сүйлөшөлү. Бул миллионго карай экинчи кадам. Албетте кызмат сатууда биз туура кызматты да тандашыбыз керек. Себеп дегенде бардык эле кызматтарга чоң суммадагы акчаларды төлөшпөйт. Мисалы, салондо парикмахер болуп иштесеңиз, стройкада иштесеңиз же магазинде сатуучу болуп иштесеңиз, сиздин кызматыңызга миллиондогон айлык маяналарды төлөшпөйт. Жок, мен бул жумуштар жаман деп айтпаймын, бирок болгону гана бул кызматтар аркылуу миллиондогон кирешелерди табуу мүмкүн эмес. Ошол себептен чоң суммаларды төлөй турчу кызматтар кандай кызматтар? Алар кандай критерийлерге ээ? Биринчиси, бир сатуудан 100 000ден 1 миллионго чейин киреше табуу мүмкүнчүлүгү болуш керек. Экинчиси, конкреттүү бир жерге байланбаган. Үчүнчүсү, жасоого оңой жумуш. Төртүнчүсү, үзгүлтүксүз төлөмдөр болуш керек. Бир жолу эле кызматыңызды кылып бир эле киреше табуу эмес, үзгүлтүксүз төлөмдөр. Бешинчиси, масштабташуу оңой. Келиңиздер, эми ушундай критерийлерге ээ болгон кызматтар жана чоң суммадагы кандай кызматтарга акча төлөп берет онлайн тармагында? Ушул нерсе тууралуу айтып берейин. Мисалы, Reels түзүү, баракча алып баруу, жардама сатып алуу боюнча менеджер, сатуу воронкасын орноштуруу, вебинар иштеп чыгуу, кызытуу жазып чыгуу, контент план түзүү же болбосо директ аркылуу сатууларды жасоо. Дал ушул кызматтарга онлайн тармагында чоң суммадагы акчалар төлөнөт. Балким азыркы учурда мен сиздерге вебинар, воронка, директ, сатуу, Reels десем сиздерге түшүнүксүз болуп жататтыр. Бул онлайн тармагында аткара турчу кызматтар. Мисалы, ошол эле Instagram дейлик, Reels'терди баарыңыздар эле билесиздер. Ошол видеону тартуу, ошондой видеолорго сценарий жазуу дал ушул кызмат болуп саналат. Сатуу воронкасы деген бул Instagramда өздөрүнүн бизнесин алып барган, сатууларды жасаган баракчалар үчүн сатуу боюнча воронка түзүлөт. Мындай айтканда, кардардын басып өтө турчу кадамга кадам аракеттери. Ошол нерсени туура жазып берүү, же болбосо кызытуу үчүн тексттерди, сценарийлерди жазып берүү бул онлайн тармагында иштеген адистердин жумуштары. Баракчаны алып баруу деген бул дал ушул SMM адисинин кызматы. Баарыңыздар эле Instagram аркылуу дал ушул SMM деген адистерди көрсөңүздөр керек, SMM деген сөздөрдү уксаңыздар керек. Дал ушул SMM адиси эмне кылат деген суроого сразу жооп бере кетейин. Себеп дегенде кээ бир адамдар онлайн тармагында кантип киреше табасыңар, эмне сатасыңар деп онлайн тармагынын жумушун түшүнбөшү мүмкүн. SMM адиси бул Instagram аркылуу бизнестердин, эксперттердин, адистердин баракчасын алып барган адис. Алып баруу дегенде сиздер сөзсүз түрдө жумушка офлайн форматында барбайсыздар. Жок, болгону гана онлайн болгондуктан сиздер өзүңүздөрдүн телефонуңуздар аркылуу эле Кыргызстандын кайсыл бурчунда болбоңуздар, ошол кардарыңыздын Instagram баракчасына кирип, керектелүүчү стористерди жүктөп, керектелүүчү постторду, сүрөттөрдү, видеолорду жүктөп баракчасын алып барасыздар. Ал эми ошол баракчаны алып баруу үчүн керек болгон сүрөттөрдү, видеолорду кардар сизге жөнөтөт. Андыктан сиздер үйдө эле отуруп алып, кардар жөнөткөн материалдарды оңдоп, кооздоп, монтаждап, Instagramга жүктөп баракчасын алып барасыздар. Көрдүңүздөрбү? Жөнөкөй тил менен айтканда, дал ушул аткаруучу аракеттер SMM адисинин баракча алып баруудагы милдеттери.
Мен курс учурунда 237.500 сом кирешеге чыктым. Бир кыздын энесимин. Азыркы учурда Бакуля Мырзабектин курсун ийгиликтүү аяктадым. Кубанычтамын. Курс үчүн сизге, Бакуля айым, чоң рахмат. Курсуңуз прям бомба, сон класс. Рахмат силерге чоң. Бакуля Мырзабектин командасы прям №1 класс. Силерге дагы отдельно ыраазычылык. Мен бул курска келгенде абсолютно А точкам 0 болчу. Азыркы точкам 428 000 буюрса. Кудайга шүгүр, менин колуман келген нерсе буюрса баарыңыздардын колуңуздардан келет. Ар бир адамдын бул колунан келе турган нерсе экен, кыялдары орундалат. Өзүм бул курстан мен 100% таптым десем болот. Ушу максатым орундалышына себепкер болгон Бакуля айымга чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Ушундай сонун кызды тарбиялап өстүргөн ата энеңизге дагы чоң рахмат. Салам достор, кандайсыздар? Мен Бакуля Мырзабековнанын студенткасы болом. Курс учурунда мен 300 000 кирешеге чыгып, өзүмдүн 250 000 карызымды жабып, азыркы учурда курстан кийин болсо өзүмдүн кирешемди 500 000ден ашуун суммага чыгара алдым достор. Сиздердин дагы ошондой кирешелерге чыккыңыздар келсе, анда курсуна катталыңыздар, ийгиликтерди жаратыңыздар. Мисалы ушул эле СММ адистик боюнча айта кете турган болсом, жок дегенде 20 000, 30 000ден баштап $50,000 чейин киреше табууга мүмкүн. Бул суммалар менин өзүмдүн тажрыйбамда болгон суммалар. Контент план түзүү 20 000ден 200 000ге чейин табууга мүмкүн. Reels под ключ дегенде толугу менен Reels'ке сценарий жазуу, аны тартуу, монтаждоо. Бул жерде сиздер 30 000ден 300 000ге чейин киреше тапсаңыздар болот. Жана бул суммалар бир эле кардардан. Элестетиңиздер, ал эми сиздерде андай кардарлардан жок дегенде 2-3 болушу мүмкүн. Себеби онлайн тармагында жумушту аткаруу үчүн бир кардарга болгону гана 2-3 саат убактыңыздар кетет. Андыктан сиздер күнүнө 5-6 саат убактыңыздарды онлайн жумушка бөлгөнү даяр болсоңуздар, анда сиздерде жок дегенде 2-3 кардар болушу мүмкүн. Демек, ар бир кардардан жок дегенде 70 000, 80 000 киреше тапсаңыздар дагы 3 кардардан айына сиздер жок дегенде 250 000 киреше таба аласыздар. Жана дал ушундай кызматтар, кесиптер онлайн тармагында аябай көп. Ал эми өзүңүздөр көргөндөй, бул адистердин айлык маянасы дагы чоң суммадагы акчалар. Балким ойлошуңуздар мүмкүн, бул адистер кимдерге керек деп. Алтындарым, карап көрүңүздөрчү, азыркы учурда кандай бизнес ачпаңыздар, эмне жумуш баштабаңыздар, баары бир өзүңүздөрдү, жасаган жумушуңуздарды, саткан нерселериңиздерди, ачкан бизнесиңиздерди алдыга жылдыруу үчүн сиздер Instagram баракча сөзсүз түрдө ачышыңыздар керек. Демек, сөзсүз түрдө онлайн тармагында ошол жумушуңуздарды, бизнесиңиздерди жылдырышыңыздар керек. Ал эми дал ушундай адамдардын ар бирине жок дегенде 4-5 адис керек. Себеби ар бир адис өзүнүн жумушун аткарат. Контент боюнча адис ал именно контентке байланыштуу жумуштарды аткарат. Маркетолог ал именно маркетинг тарабын ойлоп, план түзүп чыгат. СММ адиси ал именно баракчаны алып барат, көрдүңүздөрбү? Андыктан бир бизнести алдыга жылдыруу үчүн мындай онлайн кесипке ээ болгон адистердин 4-5 керектелет. Жана дал ушундай чоң суммадагы кирешелерди онлайн тармагында табуу үчүн эң жөнөкөй нерсе сиздер ушул кесиптердин бирөөсүн тандап үйрөнүшүңүздөр керек. Экинчиси, ошол кызматыңыз аркылуу киреше таба баштасаңыз болот. Ушул жерде дагы балким сиздерде бир суроо жаралышы мүмкүн. Онлайн тармагында көп эле адис бар, бирок эмне себептен бардыгы эле миллиондогон киреше таппайт деген суроо. Ооба, бул дагы туура. Себеп дегенде онлайн тармагында кээ бир адистер 50 000, 100 000 киреше табышы мүмкүн, ал эми кээ бири 1-5 миллион киреше табышы мүмкүн. Эмне себептен деген суроого жооп бере турган болсом, бул жерде магия бир эле нерседе, позициялоодо. Позициялоо деген бул эмне? Адис кандай позицияны карманат? Мисалы, кээ бир адистер бир кардардан 3000 эле киреше тапса, бир эле Reels видео тартып берүүдөн. Кээ бири 100 000 киреше табышы мүмкүн. Себеп дегенде, биринчи адис бир эле Reels тартып берүү кызматын сунуштап жатат. Ал эми экинчи адис бир эле Reels эмес, стратегия план түзүп берем, плюс бир айга 30 Reels жасап берем деген кызматын сунуштап жатат. Көрдүңүздөрбү? Ошол себептен биринчи адис 3000 киреше табат, ал эми экинчи адис ошол эле кардардан 100 000 киреше таба алат.
үчүнчү адис болсо 100 миңден дагы көп киреше табышы мүмкүн. Себеп дегенде ал стратегия плюс 1 айга 30 reels плюс воронканы кошуп өзүнүн кызматын сунушташы мүмкүн. Ал жерде 150 миңден өйдө киреше табууга мүмкүн. Ал эми 4-чү адис ушул эле кардардан 150 миңден көп 1 миллионго жакын киреше табышы мүмкүн. Себеп дегенде 4-чү адис ал роликтерди өзү жасап, воронка түзүп, стратегия түзүп, плюс еще өзүм сатууларды жасайм, бирок сатуудан мисалы ушунча пайыз алам деп сүйлөшүп алышы мүмкүн. Көрдүңүздөрбү, бул жерде адистердин тапкан кирешеси адистин өзүнүн карманган позициясына көз каранды. Себеп дегенде аз киреше тапкан адистер алар жоопкерчиликти мойнуна алуудан коркушат. Ошол себептен алар болгону гана кардарга комфорт, ыңгайлуулукту сунуштайт. Мисалы кардар үчүн өзү видео тартып reels даярдоосу ыңгайсыз болушу мүмкүн. Ошол себептен аз киреше тапкан адис барып туруп, ага ошол ыңгайлуулукту сунуштайт. Келиңиз, мен сизге тартып берейин, reels тартып берүүмө 3000 төлөйсүз деп. Ал эми көп киреше тапкан адистер алар ыңгайлуулукту эмес, жыйынтыкты сунушташат. Ошол себептен дагы алар көп киреше табат. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй кардарга жөн эле ыңгайлуулукту сунуштоо бул арзан турат мындай кызматтар, ал эми жыйынтык кымбат турат. Бул жерде өзүңүздөрдү кардардын ордуна коюп көрүшүңүздөр мүмкүн. Мисалы жөнөкөй жашоону салыштырмалуу айта кете турган болсом, биз айымдар үйгө үй жыйноо клиник компаниясын чакырганыбызда, эгер ал жөн эле үйгө келип, идиш аягыбызды жууп бере турган болсо, ага биз көп суммадагы акча төлөбөйбүз да, туурабы? Балким 1000-2000 сом төлөшүбүз мүмкүн. Ал эми эгерде келген клиник идиш аягыбызды жууп берет, кирибизди жууп берет, үйүбүздү жыйнап берет, плюс кечкиге тамак даярдап коем десе, албетте мындай кызматка 10 000 сом төлөшүбүз мүмкүн. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде жыйынтык аябай маанилүү. Эми сиздер адистердин тапкан акчасындагы айырма эмнеден экендигин түшүндүңүздөр деп ойлойм. Жана ошондой эле сиздин жетишкениңизди көрүп дагы аябай кубанып жатам. Малышкасы экен, Бул ийгиликке именно онлайндан жетиштим. Окуганда чычыктап эме болот да, багы өзгөрүү болот да. Анан Lexus машина алгым келди дагы 350 алгам. Азыр айдап жүрөм. 2021 350 21 жылкыда. Мен студент кызым келиптир жолугушууга, анан машиналуу болуптур. Куттуктаймын. Анан менин бир рубрикам бар да. Үйлүү болгон, машиналуу болгон студенттериме көрүнүк берем. Андыктан көрүшүңүз. Бул айым кийим десеңиздер, менин ийгиликтүү студенттеримдин бири. Бакуль айымга жанашкандын баарына ийгилик жугат. Азыркы учурда онлайн кирешем ай сайын 600 000 плюс минус, алхамдулиллах, шүгүр дейм. Минип жүргөн автоунаам дагы именно ошол онлайндан. Канчалаган кыздардын өмүрүн өзгөртүп атасыз, Алла ыраазы болсун. Мага бул жерден 10 000 сом акча түштү. Ак тулпарыңыздын көрүндүгү болсун, Ой жаным. Мерим айым дагы ушул онлайн тармагында иштеп, машиналуу болду эле. Мен айтам го всегда, студенттеримдин машинасын көрүү рубрика жасап коюшум керек экен, Вау, классно. Вау. Классно, классно, классно. Эке көрдүңүздөрбү, кана? Бисмилла. Менин студенттерим ушундай немелерди алышат, машиналарды. Анан, конечно, всегда адаттагыдай эле көрүндүк, машина үчүн. Сом жок, рубль. Бирок алтындарым, азыр мен сиздерге онлайн тармагында мындан да көп киреше таба турчу жумуш тууралуу айта кетмекчимин. Азыр биз сиздер менен жөнөкөй эле кызматтар тууралуу сүйлөштүк. Бирок онлайн тармагында ушундай сонун багыт бар. Ал жакта чексиз миллиондогон кирешелерди табууга мүмкүн. Чынында айтканда, мындай экономиканы мен эч кандай башка жерде, башка жумушта, башка бизнесте көргөн эмесмин. Андыктан бул кандай багыт дей турган болсоңуздар, онлайн тармагындагы инфо бизнес багыты. Окууларды, инфопродукттарды сатуу. Онлайн тармагында инфо бизнес бул эң тез жана таза акча табууга болгон багыт. Себебин азыр айтып берем. Жогорку чек дал ушул инфо бизнесте дагы бар. Жогорку чек дегенде биз инфо бизнес аркылуу өзүбүздүн инфопродукт, маалымат камтылган продукттарыбызды, бул окуулар, курстар, вебинарлар, лекциялар, тренингдер чоң суммадагы акчаларга сатууга мүмкүн. Орто эсеп менен чектер жок дегенде 50 миңден 150 миңге чейин башталат. Бирок албетте арзанрагы дагы бар. Ошол эле учурда премиалдык продукттар дагы бар. Мисалы,
1-2 жума мурун эле өзүмдүн акыркы алган окуум 750 000 сом турат. Бул премиалдык продукт. Экинчиси төмөн өндүрүштүк чыгымдар. Кирешеден болгону гана 5-15%. Элестетиңиздер, мисалы традициондук жумушта биз канча чыгымдарыбыз бар, канча акчаларды бизнеске салабыз. Бирок түшкөн кирешеден таза кирешеңиз болгону гана 20-30% болушу мүмкүн. Себеп дегенде 60-70% бул чыгымдарга кетет. Ошол эле Wildberries'те деле мен сиздерге көрсөтө кеттим. Болгону гана таза киреше бул 20-30%. Кытайда деле ошондой, традициондук жумушта деле ошондой. Ал эми онлайн тармагында инфобизнесте чыгымдар болгону гана кирешеден 5-15%ды түзөт. Демек калган 85-95% бул таза киреше. Үчүнчүсү бул тез жана жеңил масштабдоо. Чыгымдардын көбөйүүсү жок. Мисалы, эгерде биз ресторан ачкан болсок, ошол рестораныбызды дагы да чоңойтууну каалап, масштабташууну кааласак, анда биз чоңураак помещение алабыз. Биз көбүрөөк жумушчуларды алабыз. Мебель, техника, айтор ал жерде масштабдашуу үчүн чыгымдар болот. Wildberries'те деле көбүрөөк киреше табуу үчүн биз оборотко көбүрөөк акча салабыз. Көрдүңүздөрбү? Ал эми инфобизнесте масштабташуу үчүн эч кандай чыгымдардын кереги жок. Элестетиңиздер, плюс сиздер оңой, жеңил, тез эле масштабташа аласыздар, чыгымдары жок, кирешеңиздерди дагы да көбөйтө аласыздар. Төртүнчүсү болсо бул бекер кардарлар. Контент маркетинг аркылуу. Инфобизнесте кардарларды табуу үчүн сөзсүз түрдө акчаларды төлөп, рекламаларды жасап, кандайдыр бир чыгымдардын жасоонун кереги жок. Себеп дегенде болгону гана социалдык тармактарда, мисалы бул YouTube болушу мүмкүн, Instagram, Telegram, TikTok социалдык тармагында контент жасап эле, контент аркылуу бекер кардарлардын келүүсү мүмкүн. Андыктан жыйынтыктап кете турган болсок, алтындарым, көп акча кааласаңыздар, көп киреше табууну кааласаңыздар, анда кызматтарыңыздарды инфобизнесте сатыңыздар. Инфобизнесте бир гана окуулар сатылбайт, албетте кызматтарды дагы сатууга мүмкүн. Кызматтарды сатуу дегенде ушул эле жерде онлайн тармагындагы эң кирешелүү дагы бир кызмат тууралуу айта кетмекчимин. Бул запусктардын продюсери. Мисалы, эсиңиздерде болсо, акыркы запускум менде март айында болгон. Андан бери уже 3 ай өттү. Бирок 3 ай бою мен жөн эле отурбадым. Албетте өзүмдүн кызматтарымды аткарып, онлайн тармагында киреше табып жаттым. Билесиздер, менин эң негизги кызматтарымдын бири бул продюсерлик. Андыктан албетте 3 айдын ичинде мен 2 кардарымдын запускун жасап, продюсер катары кирешемди таптым. Жөнөкөй тил менен айтканда, запустун продюсери бул запуск жасоого, сатуу жасоого жардам берген адис жана кирешеден мындай адистер 30%дан 50%га чейин алышат. Мисалы, запустар кичинекей суммага болбойт. Жок дегенде миллион, 2 миллион. Эми элестетиңиздер, ошондой кирешенин 30%дан 50%на чейин бул продюсердин айлык маянасы. Суу учурунда эле 447 000 сом. Суу учурунда эле 490 000 кирешеге чыкты. После курса я уже купила квартиру. Билимиңизди ушу элге чачыратайын, үйдө отурган айымдарга жардам берейин деген айым экенсиз да, негизичи. Аябай ыраазымын. Мындай чоң суммадагы киреше табыш үчүн продюсер кандай милдеттерди аткарат? Аудиторияны анализдейт, продукттун прототипин түзөт, сторис үчүн сценарийлер, кызытуу үчүн сценарийлер, кейстерди табуу, даярдоо эгерде алар бар болсо, вебинарды уюштуруу, вебинар өткөзүү, бесплатникти жаратууга жардам берүү, техникалык жактарды кароо, көзөмөлдөө, ошол эле учурда эгерде экспертиңиздердин маанайы жок болсо, анда ага еще психолог болуу. Көрдүңүздөрбү, бул жооп жөнөкөй эле аткара турчу жумуштар. Бул нерселердин бардыгын албетте онлайн телефон аркылуу үйдө эле отуруп жасоого мүмкүн. Дал ушул кесипти барыңыздар эле билгендей, буга чейинки менин автордук легендарлуу Империя курсунда студенттерим өздөштүрө алчу. Эстете кетсем, Империя курсумда менин студенттерим онлайн тармагындагы эң актуалдуу, эң кирешелүү 13төн ашуун кесиптерди өздөштүрүп, плюс запуск жасоо, продюсер болууну дагы үйрөнүшчү. Ал эми студенттеримдин окуу учурундагы эле жыйынтыктары аябай шыктандырат. 6 миллионго запуск болдук. Менин атым Улболсун, 25 жаштамын. Мен курска чейин повар болуп иштечүмүн, мигрант болчумун. Москвада повар болуп иштечүмүн, официант болуп иштегем. Мындайча айтканда, бир башка адамдардын колунда иштегем да. Күндө эртең менен таңкы саат 7 туруп, жумушка барып, ушунчалык жан дүйнөм менен кааладым, ушу жашоомду өзгөрткүм келди. Анан Инстаграмды листовать
отуруп эле сизди көрүп калдым. Сизди көргөндөн эле жок мен окуйм. Ошондон кийин эле бизде ийгиликтер жарала баштады, чоң проекттерди алдым, продюсер болдум. Биз нолдон баштап проектти өстүрүп 240 миңге запуск кылдым. Андан кийин 450 миңге запуск кылдым. Андан кийин жалаң миллиондорду кылып келатам. Андан кийин 1-миллион, 2,5 миллион болгон, анан 3,5 миллион болду. Анан азыркы учурда 6 миллионго запуск кылдык. Умничка, азаматсыз. Бир айлык айлыгымдын ичинде iPhone 15 Pro Max алдым. Прям запечатанный ачып атканда ушунчалык онлайнды баштаганыма ыраазы болдум да. Андан кийинки ийгилигим мени экспертим чет мамлекетке эс алган чакырды. Элестетиңиздер, ыраазычылык катарында чакырышты, бирок мен вообще ишене албай койдум да. Чындап эле бул менин жашоомдо болуп атабы депчи, жомок эмеспи деп бир ай ошол жакта эс алганымды, отелимди, ичкен жегенимди, турларымды баардыгын экспертим өзү төлөп берди да. Азыр мен бул жактан миллиондорду айтып атсам, кээркесиңиздерге вообще бул нереальный угулушу мүмкүн да, бул жок, бул мүмкүн эмес депчи. Бул мүмкүн. Бакулайымдын бүттүк системалары менен эле иштей берсеңиздер эле, ал миллионго жетиш оңой эле. Ошондуктан токтооңуздар, окуңуздар, билим алыңыздар, өнүгүңүздөр. Качан гана адам өнүгүп, билимге вложение кылганда, акча короткондо, анан ийгиликтер келип баштайт. Кара жумуш менен эч качан адам ийгиликке жетпейт деп мен 100% айта алам. Себеби мен кара жумуш менен ийгиликке жете алган эмесмин, жана эч ким дагы жеткен эмес. Мынакей алтындарым, өзүңүздөр көрүп алдыңыздар, менин студенттеримдин мисалында онлайн тармагында болгону гана бул кесиптерди өздөштүрүү аркылуу кандай чоң суммадагы кирешелерди табууга мүмкүн. Жөн эле ойлонуп көрүңүздөрчү, жөнөкөй жумушта, традициондук жумушта мындай чоң суммадагы акчаларды аз убакыттын ичинде таба албайсың. Кээ бирлери жылдап иштесе дагы мындай суммадагы акчаларды топтой алышпайт. Бирок онлайн тармагында дал ушул мүмкүнчүлүк бар. Менин Империя курсум негизи эң легендарлуу продукттарымдын бири болгон, себеп дегенде ал жакта баардык жактан студенттеримди камсыздап турчумун. Мисалы, кардарларым менен туура иштеп, алданып калбоо үчүн дагы менин Империя автордук курсумда юрист атайын студенттериме юридикалык жактан кантип кардар менен туура келишим түзүү керек, кантип иштешүү керек, ушул нерсе боюнча дагы сабак өтчү. Негизи билесиздерби, дал ушул продюсерлик кесипти мен аябай жакшы көрөм, себеп дегенде 5 жыл мурун мен өзүм продюсерлик кесипти өздөштүрүүмдүн максатым биринчи эле өзүм продюсер болуу болгон. Өзүңүздөр көргөндөй эле 5 жылдын ичинде өзүм продюсер болуп келем, плюс кошумча дал ушул продюсерлик кесибим аркылуу башка кардарларым менен дагы иштешип киреше табам. Башында продюсерлик кесипти өздөштүргөнүңүздөрдө 1-миллиондук запускуңуздарды жасоо үчүн эч кандай мисалы команданын кереги жок, эч кандай чоң суммадагы чыгымдардын кереги жок. Себеп дегенде сиздер 1-миллиондук запускуңуздарды чыгымдары жок эле жасасаңыздар болот. Телефон аркылуу эле. Мисалы, Reels тартуу үчүн жөн эле телефон керек. Сабак тартуу үчүн жөн эле телефон керек. Zoom, Telegram приложенияларын колдонуу менен сиздер 1-миллиондук запускуңуздарды ушинтип инвестициясыз эле жасасаңыздар болот. Ал эми албетте 1 миллион киреше тапкандан кийин 5 миллион, 10 миллион киреше табууну каалайсыздар. Ошол учурда өзүңүздөргө команда түзсөңүздөр болот. Продюсердин командасында кимдер болушу мүмкүн? Reels maker, веб-дизайнер, техникалык адис, жарнама сатып алуучу адис, роб, бухгалтер. Болду, ушул гана адистер керек болот. Команда түзүү дегенде дагы сразу коркуп кетпеңиздер. Чоң команданы алсам аларга айлык төлөш керек да деп. Запускта баардыгы ушундай түзүлгөн, командадагы адамдар дагы айлык маянаны запуск бүткөндөн кийин алышат. Көрдүңүздөрбү, кандай ыңгайлуу. Ал эми эң сонуну 1-миллиондук запуск кылгандан кийин команданы түзүп, дагы да көбүрөөк киреше табуу үчүн сиз дагы да көп иштешиңиз керек эмес. Себеп дегенде командадагы адамдар жумушту жасап, сиз болсо масштабташуу менен алек болсоңуз, сонун жыйынтык ала аласыз. Андыктан онлайн тармагында чоң кирешелерди табуу бул жеңил, оңой жана бат. Бирок ошол эле учурда чоң кирешелерди табуу үчүн сөзсүз түрдө баардыгын өзүңүздөр колуңуздар менен жасаш керек деген шарт жок. Ушул жерде жыйынтыктап кете турган болсом, демек онлайн тармагында жок дегенде 100 миң, 200 миң киреше табуу үчүн баардык нерсени сиз өзүңүздүн колуңуз менен жасооңуз шарт эмес. Курста эле ошол учурда эле уже меники 100 миңге чыкты.
курс учурунда эле андан кийин 1 айдан кийин уже 150 миңге көтөрүлдү. Азыр Кудайга шүгүр 4 миллион 400 миңге чыкты. Ушул курста эле 133.471 сом кирешиге чыктым да. Жалпысынан 117 миң кирешиге чыкты. Мындай кирешелерди табуу үчүн болгону гана бул тармакта сиздин билимиңиздин бар болуусу жетиштүү. Дагы бир эң маанилүү суроого токтоло турган болсок, бул кардар тууралуу суроолор. Себеп дегенде азыркы ушундай чоң суммадагы акчаларды укканда ойлонушуңуздар мүмкүн да. Макул, онлайн тармагында ушундай чоң суммадагы акчаларды табууга мүмкүн экен. Ал эми кардарларды кайдан табабыз деп. Мисалы, дал ушул менин легендарлуу империя курсумда кардар боюнча 3-чү модуль бар болчун. Ал жерде мен 22 кардарды табуу жолдорун айтып берчүмүн. Кардар менен кантип иштешүү керек, кантип туура өзүбүздүн кызматыбызды сунушташыбыз керек. Кардар биз менен гана иштешүүнү каалашы үчүн кантип туура мамиле куруу керек. Айтор болгону гана ошол нерселердин баардыгын менин студенттерим колдонуп, сонун ийгиликтерге жетишкен. Демек, онлайн тармагында кардар табуу да оңой жана жеңил. Жөн эле ойлонуп көрүңүздөрчү, кайсыл кардар сиздердин кызматыңыздан баш тартышы мүмкүн. Эгерде анын бизнесин сиз өнүктүрүп бере алсаңыз, эгерде анын кирешесин сиз көбөйтүп бере алсаңыз. Тескерисинче, мындай адистерди кардарлар колу буту менен талашып кетишет. Жакшы адистер алар бош отурушпайт. Себеби алардын кардарлары аябай көп. Жана ошондой эле онлайн тармагында киреше табуу планы жооп жөнөкөй. Эң биринчи сиздер ушинтип бир кесипти өздөштүрүп, кызматыңыздарды сата баштасаңыздар болот. Экинчи кадам, биринчи 100 миң кирешеңиздерди табасыздар. Үчүнчү кадам, уже продюсерлик менен алек болуп, өзүңүздөрдүн биринчи 1 миллиондук запускуңуздарды жасайсыздар. Андан кийин дагы да көбүрөөк киреше табуу үчүн кардар издеп, уже миллиондон көп запускуңуздарды жасасаңыздар болот. Албетте, окуу учурунда сразу эле продюсерлик кызматы аркылуу запустарды жасап, миллиондогон кирешелерди тапкан студенттерибиз дагы аябай көп. Москва жеркесинде 2 бөлмөлүү батирлүү болду. 1,5 миллион ушул тармакта иштеп келип төлөп алдык. После курса я уже купила уже квартиру. Мен силерге үйдөн кандай жасалып бүткөнүн көрсөтөм. Киргенде эле ушундай баштап көрсөтүп баштайын. Бул жак спальный, гостиный. Вот. Мен бул жак болсо кухня. Посмотрите, что за красота. Мынакей алтындарым, көрдүңүздөрбү? Дал ушундай чоң кирешелерди тапкан бул жооп жөнөкөй эле үйдө, декретте отурган айымдар. Андыктан баардык нерсе сиздердин колуңуздарда. Себеп дегенде, мындай мүмкүнчүлүктөр ар бириңиздерде бар. Эгерде бул сабакты көрүп жатсаңыздар, демек сиздерде телефон, интернет бар экен. Болгону гана эми билим керек болду. Сиздер дагы ушундай чоң кирешелерди таба баштасаңыздар болот. Ал эми эң сонун жаңылыктардын бири, эгерде буга чейин онлайн тармагында киреше табуу и так эле оңой болсо, азыр андан дагы оңой болуп калды. Андан дагы убактыңыздар бош болуп калышы мүмкүн. Себеп дегенде, дал ушул жасалма интеллект чыккан эмеспи? Жасалма интеллект аркылуу азыркы учурда сиздер аткара турчу жумуштардын бардыгын нейросеттерге буйруп койсоңуздар болот. Алар сиздерге бардык нерсени даярдап берет. Ошол эле контент планды түзүү, рилстерге идея, стористерге сценарий, кызытуу үчүн сценарий, посттор, сүрөт, видео, даже продукту жаратуу, продукту түзүү, анын методологиясын жазып чыгуу. Айтор караңыздарчы, ушул нерсенин бардыгын азыркы учурда искусственный интеллект, жасалма интеллект нейросеттери жасап калышкан. Сиздерде болгону гана каалоо болсо, бул нерселердин бардыгын сиздер өздөштүрө аласыздар. Ал эми менин милдетим сиздерге жол көрсөтүп, билимдер менен бөлүшүү. Азыркы учурда өзүңүздөр деле көрүп жатсаңыздар керек, күн сайын ишкерлер, блогерлер, эксперттер дал ушул жасалма интеллектти өздөрүнүн жумушунда колдонуу менен убактысын бошотуп жатышат, бардык жумуштарын жашоосун дегеле жеңилдетип жатышат. Себеп дегенде азыркы учурда жасалма интеллект чоң команданы дагы алмаштырып, убактыңыздарды бошотуп коюшу мүмкүн. Ушул жерде дагы айта кетмекчимин, көбүңүздөр менин стористеримди байкап, кантип бардык нерсеге үлгүрөсүң дейсиздер. Себеби менин ушундай сонун жардамчыларым бар. Мисалы, жасалма интеллект мен үчүн бул бир телефонумдун ичиндеги эле көп мүмкүнчүлүктөр. Анын ичинде кимдер бар?
контент менеджерим, сценарист, креатор, монтажер, продюсер, маркетолог, методист жана ар кандай башка дагы адистер. Ошол адистер менин жумуштарымды аткарып, албетте менин убактым бош, демек көптөгөн нерселерге үлгүрөм. Мисалы дал ушул жасалма интеллект менен мен 1,5 жыл мурун иштешип баштагам. Ура! Эми кыйналып пост жазуунун, башыңды катырып идея издөөнүн кереги жок. Себебин азыр айтып берем. Бул Notion деген нейросеть, жасалма интеллект сиздин ордуңузга сиз үчүн контент план, пост, рилстерге идея даярдап берет. Андыктан сөзсүз түрдө колдонсоңуздар болот. Ал эми жоготуп албаш үчүн бул видеону сактап алыңыз. Дал ушул теманы изилдеп үйрөнүп баштагамын. Менин баракчамда жасалма интеллект жасаган видеолор дагы бар. Бирок аны эч ким байкаган эмес. Андыктан бул сабактын аягындан кийин баракчамды барып дагы бир карап чыксаңыздар болот. Бул менен эмнени айтмакчымын? Эгерде нейросеть менен туура иштешүүнү билсеңиздер, алар ушунчалык сиз жасагандай кылып жасашат. Аны жөнөкөй адамдар айырмалай албайт. Албетте баарыбыз эле азыркы учурда ChatGPT менен колдонууну үйрөндүк. Бирок кандай деңгээлде? Жөн эле пользователь, колдонуучу катары биз суроо беришибиз мүмкүн, ал жооп бериши мүмкүн. Ал эми жумушта дал ушул ChatGPT нейросетьтерди колдонуу үчүн өзүнүн башка мүмкүнчүлүктөрү, эрежелери, билимдери бар. Ошол нерсени болгону гана өздөштүрүп алсаңыздар, сиздер жумушуңуздарды, жашооңуздарды ушунчалык жеңилдетип аласыздар. Толук кандуу жеке ИИ жардамчылары жакында рынокко чыгат экендиги тууралуу баарыңыздар эле билсеңиздер керек. Мисалы азыркы учурда баарыбыз эле байкап жатпайбызбы? Ошол эле Москвага барганда мен шок болгонмун. Себеп дегенде, мурун эгерде метрого кирерде кассада бир 5-6 кассир турса, азыркы учурда кассирлер жок. Сен болгону гана автомат аркылуу билетти алып өзүң кирип кете бересиң. Же болбосо Глобуста, Кыргызстанда деле өзүңүздөр байкасаңыздар керек. Мурункудай 10-15 кассир отурбайт. Себеп дегенде эмне? Самообслуживание кассалары болуп калган. Дубайда мисалы таксилер, метролор айдоочусу жок жүрөт. Азыркы учурда Дубайда не то чтобы даже машина, уча турган таксилер пайда боло баштады. Элестетиңиздер, ушул нерсе бара-бара кандай масштабка айланат. Ал эми ким эң биринчилерден болуп, дал ушул тармакты өздөштүрүп алса, аларга жашоосу, жумушу оңой болот жана киреше табуу жолдору дагы көбүрөөк болот, көбүрөөк киреше табуу мүмкүнчүлүктөрү болот. Бул келечектеги фантастикалык фильмдер тууралуу эмес, бул азыркы биздин жашообуз. Азыр мисалы сиз ушул сабакты көрүп отургучакты 1-2 сааттын ичинде дагы да жаңы нейросеттер пайда болуп жатат. Бул дагы жасалма интеллект тармагы канчалык бат өнүгүп жатканынын далили. Жасалма интеллект тууралуу айтып берсем, балким кээ бириңиздердин маанайыңыздар түшүп калышы мүмкүн. Бул нерсени мен билбеймин да, эми кантип жумушумду, жашоомду жеңилдетем деп. Андыктан келиңиздер алтындарым, сиздердин маанайыңыздарды көтөрөйүн. Ушул моментте мен сиздерге 3 ай бою жаңы проектимдин үстүндө иштеп жаткан проектимди сиздерге тартуулайын. Бул масштаб аттуу жаңы проектим, жаңы курсум. Өзүңүздөр көргөндөй эле атына заты жарашкандай дегендей, бул масштаб тууралуу. Бул проект бул курсум дагы да чоң кирешелер тууралуу. Ошондой эле жаңы курсумдун форматы дагы өзгөргөн. Андыктан масштаб курсум бул Zoom аркылуу жандуу жаңы форматтагы сабактар. Окуунун убактысы 1,5-2 ай. Ал эми курстун программасы тууралуу айта кете турган болсом, дал ушул чоң кирешелерди табуу үчүн, жашооңуздарды, жумушуңуздарды жеңилдетүү үчүн баардык нерсе бар. Масштаб курсумдун программасы 3 блоктон турат. Блоктор башталгыч акты киришүү модулу, андан кийин биринчи блок жеке бренд жана продукт кызмат тууралуу. Экинчи блок трафик жана алдыга жылдыруу, продвижение тууралуу. Ал эми үчүнчү блок бардык жумуштагы эң маанилүү нерсе команда жана жасалма интеллект нейросеть тууралуу. Эмне себептен мен азыркы учурда онлайн тармагында киреше табуу дагы да оңой жеңил болуп калды деп айтып жатам. Себеп дегенде, карасаңыздар, биринчи мен сиздерге онлайн тармагында кандай кызматтарды аткаруу керек, кандай милдеттерди аткаруу керек, кандай жумуштарды жасоо керек айтып бердим. Эми ошол нерселердин бардыгын сиздердин ордуңуздарга нейросеть, жасалма интеллект жасап коюшу мүмкүн. Сиздердин милдетиңиздер болгону гана дал ушул жасалма интеллектти туура колдонуу. Азыркы учурда жасалма интеллекттин деңгээли, элестетиңиздер, бул сабакта презентацияларды көрүп жатпайсыздарбы? Жасалма интеллект ушундай презентацияларды дагы сиздердин ордуңуздарга жасап коюшу мүмкүн. Мурун мен мисалы ушундай презентацияларды дизайнерге берип 40 000, 50 000 төлөчүмүн бир эле презентация үчүн. Ал эми сиздер азыр бул презентацияны болгону гана жасалма интеллект аркылуу алсаңыздар болот.
Демек, бул жерде сиздердин убактыңыздар дагы, акчаңыздар дагы үнөмдөлүп жатат. Масштаб курсумдун дагы бир жаңы өзгөчөлүгү, эгерде буга чейинки менин автордук продукттарымда студенттерим 3 модульдан баштап киреше таба баштаса, масштаб курсумда мен программаны ушундай кылып түздүм, студенттерим уже курс башталганда эле киришүү модулунан баштап киреше таба башташат. Андыктан биз сиздер менен масштаб курсумда киришүү модулунда эле сразу максаттарды коюп, позициябызды аныктап, биринчи кирешеңиздерди таба баштайсыздар. Биринчи кирешеңиздерди таба баштагандан кийин биринчи блок башталат. Бул жерде биз сиздер менен жеке брендке байланыштуу, продукт, кызматка байланыштуу, кантип продукту түзүү керек, жаратуу керек, упаковкалоо керек, кантип жеке брендти өнүктүрүү керек, кантип жеке брендтин үстүндө иштөө керек, кантип жеке бренд аркылуу кирешеңиздерди көбөйтүү керек. Ушул нерсенин баардыгын биринчи блокто үйрөнөбүз. Ошондой эле алтындар, масштаб курсумдун программасы ушунчалык сонун түзүлдү, нолдон келгендер үчүн дагы дал келет, эксперттер үчүн дагы дал келет. Мисалы, дал ушул биринчи блокто эле модуль контентинде бизде 2 модуль бар. Контент база 0дон келгендер үчүн, ал эми контент продвинутый модулю бул уже эксперттер үчүн. Кимдин уже билими бар, алар дал ушул продвинутый модульда дагы да тереңирээк билим алышат. Ал эми кызытуу жана сатуу модулунда мен сиздерге бардык идеяларды уже дап даяр кылып койгом. Болгону гана эмне кыласыздар? Аласыздар, колдоносуздар, жыйынтык көрөсүздөр. Себеп дегенде караңыздарчы, кызытуу үчүн даяр идеялар, даяр 100 күнгө сценарий, элестетиңиздер, ар бир күн, ар бир сторис уже даяр жазылган. Аны болгону гана алып сиздер колдонушуңуздар керек. Кызытуу баштоо үчүн эң эффективдүү 15 техника, продукту жаратуу үчүн эң иштей турган 10 ыкмалар, контент үчүн 50дөн ашык даяр идея, сатууларды көбөйтүү үчүн жардам бере турчу 20дан ашык эффективдүү идеялар. И ушул нерселердин баардыгы биринчи блокто камтылган. Андан кийин бизде экинчи блок башталат. Трафик жана алдыга жылдыруу. Бул блокто биз сиздер менен кантип катталуучуларды көбөйтүү керек, кардарларды кантип көбөйтүү керек, трафикти кайдан алабыз, акысыз ыкмалары, Reels аркылуу стратегиялар, даяр техникалар, триггерлер, воронкалар, ушул нерсенин бардыгы бар. Экинчи блоктон кийин бизде үчүнчү блок башталат. Албетте бул эң маанилүү модульдар: команда тууралуу жана жасалма интеллект, нейросеть тууралуу. Билесиздерби, негизи дал ушул онлайн тармагында 5 жылдын ичинде мен кандай гана адамдар менен иштештим, кандай гана ийгиликтерди жарата алдым. И ошол эле учурда менин командам эч качан өзгөрбөдү. Демек, бул дагы туура команданы түзүп, аны туура иштетүүнү билгенимдин далили деп ойлойм. Андыктан сиздер дагы масштабка чыгып, кирешеңиздерди көбөйтүү үчүн мен команда модулунда бардык билим тажрыйбалары менен бөлүштүм. Экинчи модуль бул нейросеть, жасалма интеллект тууралуу, и ушул жерде дагы мен программаны 2 модульга бөлдүм. Биринчи модуль бул нейростарт, экинчи модуль бул нейропрофи. Нейростарт бул башталгыч 0дон келгендер үчүн, ал эми нейропрофи бул уже база билими бар эксперттер үчүн. Элестетиңиздер, ал жакта сиздер контент планды түзүүнү, пост жазууну, ушул нерсенин баардыгын үйрөнөсүздөр. Бул жумуштарды сиздердин ордуңуздарга нейросеть өзү эле жасап коет. Элестетиңиздер, азыркы учурда нейросеттин деңгээли ушундайга даже жетип калды. Сиздердин катышуңуздар жок эле видеолорду жаратып берет. Элестетиңиздер, мурункудай уже кыйналып башыңыздарды оорутуп Reels видео тартуунун кереги жок. Аны ордуңуздарга нейросеть жасап берет. Сүрөттөрдү, визуалды, эгерде продукт жаратам десеңиздер, продукттун программасын, методологиясын, айтор, даже сабактарды ордуңуздарга тартып берет. Сиздер болгону гана нейросетти колдонууну үйрөнүп алсаңыздар, ушул жумуштардын баардыгын ордуңуздарга жасалма интеллект жасап коет. Нерселердин баардыгын жасоону дал ушул нейропрофи модулунда үйрөнө аласыздар. Сиздерге белектерди даярдап койдум деп сөз бергендей эле, дагы бир сонун жаңылык. Элестетиңиздер, жаңы масштаб курсума кошумча сиздер менин эң легендарлуу онлайн тармагындагы эң актуалдуу 13дөн ашык кесиптерди үйрөнө турчу
продюсерлик запусту үйрөнө турчу Империя аттуу автордук курсумду белекке ала аласыздар. Билесиздер, Империя курсум уже сатыкта жок, бирок ушул масштаб курсума каттала турчу студенттериме мен Империя курсумду белекке берейин деп чечтим. Элестетиңиздер. Ал эми азыркы учурда алтындарым, сиздерде эң сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Себеп дегенде эң биринчилерден болуп, дал ушул жаңы форматтагы, жаңы масштаб курсума сиздер эң арзан баада катталсаңыздар болот. Курска катталуу үчүн өзүңүздөргө ыңгайлуу тарифти тандашыңыздар керек. Масштаб курсумда 3 тариф бар. Биринчи тариф эксперт деген тариф, экинчи тариф профи деген тариф жана үчүнчү тариф бул менин жеке насаатчылыгым. Келиңиздер тарифтердин айырмачылыгын айтып берейин. Биринчи эксперт тарифине эмнелер камтылган? 0-чу киришүү модулдан баштап, экинчи блокко чейин 6 модуль сабактарым. Окуу учурунда мени менен бир Zoom жолугушуу разбор, кураторлордон кайтарым байланыш, сертификат алуу мүмкүнчүлүгү, Империя курсумду белекке алуу жана курс бүткөн соң дагы да 3 ай бою сабактарды көрүү. Тариф бул профи тарифи. Профи тарифине эмнелер камтылган? Бардык 3 блок 9 модуль сабактар камтылган. Мени менен окуу учурунда 4 Zoom жолугушуу, анализ, суроо жооп, разборлор, кураторлордон кайтарым байланыш, кошумча VIP наставник, насаатчылар менен кайтарым байланыш. Империя курсумду бонуска белекке алуу, сертификат алуу мүмкүнчүлүгү. Курстан кийин сабактарды дагы да жарым жыл бою, элестетиңиздер, 6 ай бою дагы көрө аласыздар. Ушул эле профи тарифинде окуу учурунда психолог менен дагы Zoom терапиялар болот. Именно ушул экинчи тарифтеги студенттер үчүн 100 күнгө даяр ар бир стористер жазылган кызытуу үчүн программа берилет. Элестетиңиздер, болгону гана 100 күн бою сиздер жанагыны колдонсоңуздар болот. 100 күн бою сиздер кызытуу тууралуу ойлонбой эле ачып алып, кайсыл күнгө келсеңиздер, мен жазып бергендей эле жасап жыйынтык ала берсеңиздер болот. Плюс кошумча биринчи 10 000 катталуучуларыңыздарды топтоо боюнча даяр схема менден. Ал эми сиздердин жумушуңуздар дагы да ийгиликтүү болуп, кирешеңиздер көбөйүү үчүн мен сиздерге продукт, контент план, рилстердин сценарийлерин түзүүгө даяр промптторду даярдап койдум. Элестетиңиздер, сиздер ал промптторду алып, болгону гана нейросеть, жасалма интеллектке жазсаңыздар, ал сиздерге бардыгын даярдап берет. Ошол эле учурда ар түрдүү ниша багыттар үчүн 1 айлык даяр контент план. Мисалы, сиз психологсуз. Психолог багытында 1 айга контент план даяр берем. Мисалы, сиз визажистсиз. Демек, сизге визажистика боюнча даяр контент план 1 айга. Элестетиңиздер, и ушул нерселер экинчи тарифте. Ошондой эле албетте Reels үчүн даяр идеялар. Өзүңүздөр көргөндөй эле экинчи тарифтин программасы, ал жака камтылган нерселердин бардыгы аябай сонун. Болгону гана эмне кылуу керек? Даяр нерсени алып, колдоносуздар, киреше табасыздар, ийгилик жаратасыздар буйрус. Үчүнчү тариф бул менин жеке насаатчылыгым, бирок бул тариф эксперттер үчүн гана. Ал жака нолдон келген адамдарды албаймын. Насаатчылыгыма эмнелер камтылган? Биринчи жана экинчи тарифтин бардык программасы плюс мени менен офлайн жандуу жолугушуу сиздердин жумушуңуздар, продукт, запускуңуздардын үстүндө иштөө үчүн. Жана ошондой эле насаатчылык бүткөндөн кийин менин продюсерлик кызматыма дагы орун алуу мүмкүнчүлүк. Ал эми достор, дал ушул онлайн тармагындагы чоң кирешелерди табуу боюнча менин автордук масштаб курсума катталуу үчүн бул жердеги номерлерге, WhatsAppка, менеджерлериме жазыңыздар. Буйруса кийинки поток уже 1 ноябрда старт алмакчы. Азыркы учурда дал ушул менин 30 жылдык туулган күнүмө карата атайын сиздерге дагы белек берүү максатында 30% арзандатуу жарыяладым. 30% арзандатуу менен катталып үлгүрүп калсаңыздар болот. Келиңиздер, биргеликте жаңы жылга чейин онлайн тармагында чоң ийгиликтерди багындырабыз. Барыңыздарды курста күтөмүн. Алтындарым, келиңиздер, эми бул сабагыбыздын экинчи бөлүгүн баштайлы. 2025 жылы үзгүлтүксүз жана рекорддук сатуу үчүн 3 кадамдуу система. Тура система бул үзгүлтүксүз сатууларга барабар. Ал эми тура система сиздерге кандай мүмкүнчүлүктөрдү бериши мүмкүн? Күн сайын сатуу, сторис жана жарнамасыз сатуу, ай сайын сатууну көбөйтүү жана операционкадан чыгуу. Дал ушул нерселерди тура система берет. Андыктан мен бүгүн бере турган система кимдерге пайдалуу жана кимдерге тиешелүү. Биринчи эле бул үзгүлтүксүз сатууларды каалаган эксперттер үчүн. Экинчиси бул Instagram аркылуу запустарды жасап, сатууларды жасап, кирешерсин жакшыртууну каалаган ишкерлер үчүн. Жана үчүнчүсү албетте бул алгачкы кадамдарын туура баштоону каалаган новичоктор, башталгычтар үчүн.
Келиңиздер туура системаны айтып берүүдөн алдын азыркы сатуулар көпчүлүгүндө кандай ушул тууралуу айта кетсем, мисалы ишкерлерде сиздерге кардар кайрылат, WhatsAppка жазышы мүмкүн, сатуу башталат, бирок кардар сатып албайт, сиздер коштошосуздар. Болду. Ал эми эксперттерде Инстаграмда кандай? Алар сатууларды ачууда сторис тартышат, адамдар кызыгат, кайрылышат, WhatsAppка жазышат, сатуу башталат, бирок кардар сатып албайт, ал кардар менен дагы эксперт коштошот. Көрдүңүздөрбү? Ушул жерде сиздерде кардар менен мамилеңиздер бүтүп жатат. Коммуникация аяктады. Натыйжада ишкерлер дагы, эксперттер дагы 80% потенциалдуу кардарыңыздарды жоготтуңуздар. Андан кийинки сиздердин аракетиңиздер кандай? Албетте ойлойсуздар, баардык нерсе SMM'де же болбосо контентте болуп жатат деп көбүрөөк сторис тарта баштайсыздар, көбүрөөк видеолорду тарта баштайсыздар, дагы да көбүрөөк акчаңыздарды кетирип реклама аласыздар, жаңы адамдарды алып келүү максатта. Бирок бул жерде сиздер өзүңүздөрдүн жумушуңуздарды же кирешеңиздерди баштапка чыгарбастан башаламандыкты масштабтаган болосуздар. Ал эми менин системам кандай иштейт? Кызыккан кардарларымдын ар биринин жазылган жолу бар. Бул нерсе мага кайсыл учурда кардарга эмне сунушташ керек, эмне жөнөтүш керек, кантип жазуу керек, кантип сатуу керек, ушул нерселердин баардыгын берет. Кардарымдын жазылган жолу мени натыйжалуу кылат. Натыйжалуу деген бул кандай? Эмнени билдирет? Мен кардарыма кандай билдирүүлөрдү жөнөтүмдү билем, кандай материалдарды жөнөтүмдү билем. Кардарым дал ошол материалдарды көрүп бүткөндөн кийин эмне деп жазышты билем. Ал эми сатуу бүтүп, кардарым менден сатып алуу үчүн бул жумушту кантип бүтүрүүнү дагы билем. Буга чейинки азыркы көпчүлүктүн иштөө схемасын айтып кеткендей эле, бул 98% ишкерлердин жана эксперттердин схемасы. Бирок мындай жумуштун натыйжасында албетте адамдар эмне кардарларсыз калып жатышат. Кардарларды жоготуп жатышат. Ал эми кандай болуусу керек? Мисалы, ишкерлер үчүн кардар сиздерге жазганда, сиздер сразу эле сата баштабашыңыздар керек. Сиздер ага эң биринчи пайдалуу маалыматты жөнөтөсүздөр. Бул конвертер 1 деп аталат. Аны кардар көрүп бүткөн соң, эгерде сатып албаса, кийинки лид магнитти жөнөтөсүздөр. Дагы пайда. Лид магниттен кийин кардар сатып алат же сатып албайт. Сатып албаса, анда биз уже экинчи даярдаган конвертерибизди жөнөтөбүз. Конвертерден кийин биз аны консультацияга өткөзөбүз. Консультацияда анан түзмө-түз тет-а-тет сүйлөшүп, уже сатууларды жасайбыз. Албетте, ушунча жолду басып өткөн соң, кардар сиздин баалуулугуңузду түшүнүп, пайда алгандан кийин сөзсүз түрдө сатып алат. Ал эми эксперттер үчүн кандай болуусу керек? Сторис тартуу, стористен кардар кызыкты, ошол жерде эле кызыкканда сразу сатып баштабайбыз. Биз биринчи лид магнитти жөнөтөбүз. Лид магниттен кийин кардарыңыз сатып алат же сатып албайт. Сатып албаса, биз экинчи даярдаган пайдалуу маалыматтарыбызды, материалдарыбызды конвертер 2-ни жөнөтөбүз. Конвертердан кийин сиздер кардарды разборго, диагностикага же консультацияга өткөзүшүңүздөр мүмкүн. И ошол жерде түзмө-түз сүйлөшүү аркылуу сатуу жасалат. И 99% кардарлар сатып алышат. Ал эми көпчүлүк ишкерлердин, эксперттердин катачылыгы туура эмес сатканы үчүн кардарларды жоготкондуктан кайрадан эле реклама, жарнамага акчаларын сарптай беришет. Андай кылбастан сиздер эң эле биринчи аз өлчөмдөгү жакшы воронканы жасап, эффективдүү боло алганда гана трафикти масштабташтырсаңыздар болот. Ошол эле учурда сиздердин кардарлардын жолу жазылбагандыктан сиздер жөн эле хаоста жүрөсүздөр. Иштейсиздер, сата баштайсыздар, бирок биринчи сатып албайт, экинчи сатып албайт, үчүнчү сатып албайт, кайрадан жарнама аркылуу трафик алып келесиздер, төртүнчү сатып албайт, кайра жарнама, трафик келет, бешинчи сатып албайт, алтынчы сатып алат, и ушул нерсени кайрадан эле кайталай бересиздер. А бирок сиздерде ар бир кардардын жолу жазылган болгондо, сиздер акча жасоочу машинадай болуп каласыздар. Андыктан бул жерде эң маанилүү эрежени эстеп калыңыздар. Өсүү үчүн трафикти масштабташтыруунун кереги жок. Өсүү үчүн ар бир кардар менен эффективдүү болуу керек. Андыктан сиздердин биринчи кадамыңыздар бул кардарларыңыздардын жолун жазып чыгуу жана ар бир кардардын ар бир этабынын эффективдүүлүгүнүн үстүндө иштөө. Айтып жатпаймынбы, менин системам боюнча ар бир кардарымдын басып өтө турчу жолу алдын ала жазылган. Элестетиңиздер, жолу ушунчалык конкреттүү түрдө жазылган, алдын ала кардар кандай бизге жооп бериши мүмкүн. Ошол учурда, мисал,
менин менеджерлерим эмне деп айтыш керек, кандай материалдарды жөнөтүш керек, ошонун ар бир 2-3 варианттары менен жазылган. Ошол себептен дагы ар бир кардар менен эффективдүү иштегендиктен, ар бир этаптын эффективдүүлүгүнүн үстүнөн иштегендиктен бизде сатуулар көп. Экинчи көпчүлүгүндөгү көйгөй бул кардарлардын базасы. Билбейм эмне себептен, бирок көпчүлүгү ушул нерсеге фокус койбойт, маани беришпейт. Бирок дал ушул кардарлардын базасы сиздерге аябай чоң сатууларды алып келмек. Мисалы, кээ бири дал ушул кардарлардын базасын жөн эле WhatsApp'та сактайт, кээ бири жөн эле блокнотто сакташы мүмкүн. Жана дал ошол кардар базасы менен эч качан жакшылап иштешкен эмес. Жөн эле сакташат, бирок алар менен иштешпейт. Бир эле сатышат, болду. Ошол бойдон унутуп коюшат. Жана албетте бул нерседен улам сатуулардын аз болуусу же вообще жок болушу мүмкүн. Ал эми туура системада ар бир лидти санариптештирүү керек. Санариптештирүү деген бул орус тилинде оцифровать. Ар бир потенциалдуу кардарды. Мисалы, менин командамда ар бир кардарды оцифровка кылабыз. Айырмасы жок, кайсыл жерде болбосун. WhatsApp'та болотпу, Instagram Direct'те болотпу, Google таблицада болотпу, бардык жерде оцифровка бар. Оцифровка дегенде бул нерсе бизге эмнени берет? Биздин келечектеги кардарыбыз кайсыл этапта жүрөт? Ал менен жумушубуз эффективдүү болуш үчүн, сатуу болуш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Ушул ар бир аракетибизди биле алабыз, көрө алабыз. Албетте оцифровкадан кийин. Мисалы, бул жерде менин CRM тутумумдун биринчи бөлүгү кардарлар жөнүндө маалыматтарды көрө алсаңыздар болот. Бул жерде ар бир кардар эмне менен алектенет, канча киреше табат, айтор жашоосу кандай, ушул нерселердин баардыгы жазылган. Жана кардар кайсыл этапта. Билесиздер да, WhatsApp мессенджерде жанагы заметкаларды коюуга мүмкүн. Ошол эле нерсени Instagram'дын диригинде дагы койсо болот. И албетте оцифровкадан кийин биз кардардын ар бир этабын жазып коебуз. Ким кайсыл жерде жүрөт. Ошонун негизинде кийинки биздин аракеттерибиз кандай болуш керек экенин биле алабыз. Андыктан алтындарым, сатуулардын жоктугу же болбосо кардарлардын сиздин товарыңызды же кызматыңызды сатып албай жаткандыгы товарыңыз жаман болгондуктан эмес, же болбосо кызматыңыз начар болгондуктан эмес. Болгону гана кардарыңыз сатып алыш үчүн дагы кызык электигин билдирет. Сатуулардын көп болуусу үчүн үчүнчү кадам бул маалыматтар базасы менен иштөөнү үйрөнүү. Маалымат базасы менен мисалы мен эмне кылам? Кандайдыр бир продукту жаратып жатсам, каздевке чакыруу, ошол эле учурда жаңы продукту сатуу. Же болбосо отдел продаж, сатуу бөлүмүнө өткөзүү, алар дагы дальше сатууларды жасай берет. Жана ошол эле учурда кымбат эмес Tripwire продукттарды сатуу үчүн колдонобуз. Көрдүңүздөрбү, ушул нерселердин баардыгы тындарым, сиздер стористи активдүү алып барбай эле, жардамасыз эле ар дайым үзгүлтүксүз сатууларды жасай берсеңиздер болот. Демек, ар дайым киреше табуу мүмкүнчүлүгү бар. Жана ошондой эле башка эксперттерден, башка ишкерлерден караганда менин чоң айырмачылыгым, мен Дирикке келген ар бир катка жооп берем. Аны баарыңыздар эле далилдей аласыздар. Себеп дегенде, эгер бул сабакты көрүп отурсаңыз, мен ар бириңиздерге демек Дирикте жооп бергенмин. Кандай ойлойсуздар? Эмне себептен? Себеп дегенде алтындар, мен ар бир кардар менен эффективдүү иштешем. Ар бир кардарыма жооп берем, көңүл бурам. Жана бул да болсо менин жумушумдун ийгиликтүү болуусунун жана сатуулардын тынымсыз болуусунун бирден бир себеби. Тан маанилүү, сөзсүз түрдө Дириктеги каттарга жооп бериңиздер. Эгерде өзүңүздөр жооп бере албасаңыздар, анда менеджер алыңыздар. Дириктеги каттарыңыздарга жооп беришсин. Мынакей алтындарым, кирешеңиздерди көбөйтүү үчүн 3 кадамдуу системаны карап чыктык. Кардардын жолун аныктап, лидтерди оцифровка кылганда жана маалымат базасы менен иштөөнү үйрөнгөндөн кийин гана сиздер масштабты кеңейтүүгө даярсыздар. Ал эми жаңы масштаб аттуу курсумда дагы сөзсүз түрдө 3 кадамдуу система боюнча дагы сабактар болмокчу. WhatsApp номерлерин калтырам. Суроолоруңуздар бар болсо, сөзсүз түрдө кайрылып суроолоруңуздарды берип, дагы да кененирээк маалымат алып, масштаб курсума катталып үлгүрүп калыңыз. Аягына чейин көргөндөрүңүздөр үчүн ыраазычылык жана барыңыздарды куттуктаймын. Себеп дегенде, сиздерде ушундай сонун мүмкүнчүлүк пайда болду. Мени менен биргеликте онлайн тармагын багындырып, чоң кирешелерге чыгып, жашооңуздарды өзгөртүүгө. Андыктан ар бириңиздерди менин масштаб аттуу жаңы курсумда күтөмүн. Унутпаңыздар, ким эгерде сиз болбосоңуз жана качан эгерде азыр болбосо. Сак саламатта калыңыздар. Масштаб курсумда көрүшкөнчө.